бүгүн мынакей 21 майда сиздер үчүн Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультети тууралуу кенен маалымат беребиз. Андыктан жалпыңыздарга дагы бир жолу чоң салам. Бул программа эмне ким тарабынан уюштурулуп атат, кантип уюштурулуп атат кененирээк маалымат берип өтөлү. Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы жана студенттик кеңеш тарабынан уюштурулуп жаткан бул программага кош келдиңиздер дейли баарыңыздарды. Анда эмесе бүгүнкү программабыздын нугу бул окуу жайыбыздын экономика жана башкаруу факультетине бурулмакчы. Биздин азыр атайын суроолоруңуздарга жооп берчү ага эжелерибиз бар. Бардык суроолоруңуздарды жоопсуз калтырбоого аракет кылабыз. Жана эгерде YouTube'дан көрө албай жаткан болсоңуз, YouTube'дун ссылкасын сиз Instagram баракчасынан тапсаңыз болот. Ал үчүн болгону Students Check It, Manas Check It, Edu Check It KG сайтын табыңыз. Instagramда биздин баракчабыз бар. Дал ошол жактан Stories бөлүмүнөн YouTube каналыбыздан дагы түз эфирди көрүүгө мүмкүнчүлүк ачылган. Андыктан сиз эгерде YouTube'дан көргүңүз келсе жана Meet'тен көрө албай жаткан болсоңуз, YouTube'дан көрсөңүз болот. Айтып өттүк кененирээк. Ал эми биз экономика жана башкаруу факультетинин тааныштыруу программасы менен баштай берели. Ал эми алгачкы сөздү Кыргыз-Түрк Манас университетинин проректору, профессор доктор Анварбек Мокеев айыбыздан баштайлы. Агай, микрофон сизде. Чоң рахмат Белек. Урматтуу биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультетинин окутуучулары, агайлар, эжелер, экономика факультетибиздин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстанда эле эмес башка дүйнөнүн булуң бурчтарында чоң ишканаларда, корпорацияларда, фирмаларда эң жогорку тепкичтеги менеджер болуп иштеп жүргөн биздин эр азаматтарыбыз, кыз келиндерибиз, сиздер менен биз сыймыктанабыз. Сиздердин баарыңарды чын жүрөктөн чыккан салам менен куттуктаймын. Жана ошондой эле урматтуу абитуриенттер, мынакей силер белсенип ушу быйыл Кыргыз-Түрк Манас университетине, анын ичинен Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультетине өтсөкпү деген ниетиңер бар экен. Биз бул ниетиңерди колдойбуз. Силердин бул ниетиңерге чоң рахмат. Ушу биздин университетке кызыгып, биздин таанытуу программасына катышып аткандыгыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын, чоң ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарды алдыда келе жаткан Оразайт майрамы менен куттуктайм. Айтыңар майрек болсун, жакын калды буюрса. Эми бул жерде университетибиз тууралуу көп материалдарыбыз университеттин сайтында жазылуу. Мен силерге бар болгону бүгүн ушул университетине кандайча өтө аласыңар, ошол тууралуу бир кыскача маалымат берип кетейин. Себеп дегенде биздин быйылкы жылкы ушул коронавирус эпидемиясынын кесепетинин натыйжасында биздин университетте өткөрүлүп жүргөн салттуу университеттин экзаменин быйыл өткөрө албай турган болуп. Себеп дегенде биздин экзаменибизге жыл сайын 10 миңдей абитуриент катышып, алардын бардыгын ушул аудиторияларга жайгаштырып отургузуп, жана ошо отургузуп анан кийин экзамендерди жүргүзүшү элек. Бирок быйыл мындай социалдык дистанцияны, аралыкты сактоо зарылчылыгынан улам, анан орекей эпидемиянын күчөп кетпеш үчүн көрүлүп аткан чараларга баш ийип, биз быйылкы жылы Манас университетинин өзүнүн сыноосун өткөрбөй турган болдук. Бирок быйыл студенттерди ушул Кыргызстанда тегереки 2002 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан ОРТ, жалпы республикалык тестированиянын натыйжасы менен ала турган болуп атабыз. Бул маселени биз негизинен чечтик, окумуштуулар кеңешинен чечимибизди кабыл алдык. Эми ошонун жол жоболорун азыр иштеп чыгып атабыз. Кандай тартипте өткөрөбүз ал экзамендерди. Ал экзамендерди
ОРТ-нын экзамендерин өткөрүү, анан кийин студенттерди жайгаштыруу боюнча атайын республикалык инструкция бар. Биз бул инструкцияларга жалпы жонунан ошол инструкцияны карманабыз, бирок өзүбүздүн Манас университетинин шарттарындагы бир жерлерде колдонобуз. Себеп дегенде бул Манас университетинин бюджетине алына турган студенттер тууралуу сөз болуп атат. Себеп дегенде биз ошол эле мезгилде бизге Манас университетине Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жыл сайын 100дөн 150 орунга чейин квота, контингент бөлүнүп берилет. Аны биз толук койдон ошол Кыргыз Республикасынын жалпы республикалык тестирүүлөрүнү өткөрүү жана студенттерди жайгаштыруу инструкциясынын кыйшайсыз аткаруу менен эметебиз. Ошондуктан бизде быйыл биздин университетибизде 2 комиссия болот. Биринчи комиссия бул республикалык тиги Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин бизге бөлгөн контингентин 100дөн 150ге чейин бөлүнүп жүрөт. Быйыл толук койдон анын эмеси чыга элек. Бирок ал жерде бир кээ бир гана адистиктер бар. Азыр эле ачык айтып коеюн, ал жерде бизге экономика адистигине элге билим берүү министрлиги контингент бөлүп бербейт. Ошондуктан бүгүнкү биздин университетке талапкер болуп аткан силерге жаштар Манас университетинин өзү кабыл алуучу өз алдынча комиссиясы болот. Ал жерде экономика жана башкаруу факультетине дагы ошол комиссия алат. Бирок кабыл алуу тиги жанакы эмелердин сертификатыңардын ОРТ-нын сертификаты болот да. Ошол сертификаттын купондорун силер электрондук түрдө тапшырасыңар. Быйыл республикалык масштабта да өзгөчөлүктөр болуп атат. Мурун университеттерге тикелей келип тапшырчу эле абитуриенттер, быйыл эми аны электрондук түрдө тапшырасыңар. Ал үчүн элге билим берүү министрлигинде жана биздин университетте атайын айтишниктердин эмеси менен, жардамы менен атайын порталдар түзүлүп атат. Ошол порталдар аркылуу силер өзүңөрдүн сертификатыңардын купонун аты жөнүңөр жазылбаган, бирок өзүңөрдүн өздүк номериңер, анан кийин ОРТ-дан алган балыңардын тиги суммасы, упайыңардын суммасы жазылган купонду электрондук түрдө мен Кыргыз Түрк Манас университетинин баланча факультетинин түкүнчө бөлүмүнө ушул купонумду жиберип атам, ошого мен талапкермин деп жибересиңер. Биз болсо аны алгандан кийин силерге аны тастыктап биз алдык деп ошол эле портал аркылуу силерге кайрадан абитуриенттин номерин жиберебиз. Андан кийинки иш-чаралар ошол номер аркылуу жүргүзүлөт. Анан номерлердин арасында гана жарыш болот. Аны жакшы билесиңер. Республикалык тестированиянын жыйынтыктары боюнча өткөндө ал жерде фамилияңар, аты жөнүңөр жазылып, ошол номерлердин жарышынын натыйжасында эме жыйынтыктар чыгарылат 3 тур менен. Биздин турлардагы республикалык тиги турдун менен ошол эле күндөрү болот. Зачисление да ошол күндөрү болот. Эми бул жерде суроолор чыгып атат. Экономика канча балл менен аласыңар, анан тиги финансы бөлүмүнө канча балл менен аласыңар, же болбосо башка бөлүмгө эл аралык мамилелер бөлүмүнө кандай балл менен аласыңар деп. Эми ал баллды азыр биз аныктай албайбыз. Себеп дегенде бизге канча абитуриент кайрыларын билбейбиз. Балким бир адистикке 100 киши кайрылат. Балким бир адистикке 500 киши кайрылат. Балким бир адистигибизге 1000ге чейин кайрылышы мүмкүн. Себеп дегенде бизде конкурс дайыма чоң болот. Ошондуктан ал конкурска жараша болот балдар.
азыртадан ал балды эч ким тиги мисалы эл аралык мамилелер бөлүмүнө мынча бал менен алабыз деп айтуу бул ошибка болот, ал туура эмес. Негизги тест деген болот, жалпы республикалык тестированияда ошонун балы негизги көрсөткүч ошол болуп эсептелинет. Бирок биз дагы алдыда бир 10-15 күндүн аралыгында дагы чечебиз. Кайсы адистиктерге кошумча тесттерди талап кылабыз. Мисалы, эл аралык мамилелер бөлүмүнө англис тилинен кошумча тесттин эмесин сертификатын талап кылышыбыз мүмкүн. Балким экономика факультетинин финансы банкачылык бөлүмүнө, экономика бөлүмүнө жана менеджмент бөлүмүнө дагы математикадан кошумча тест талап кылышыбыз мүмкүн. Булардын бардыгын биз дагы такташып атабыз. Аны дагы айтабыз, бирок силер дагы азыр ОРТ тестине даярдыктарды көрүп атасыңар. Ошондуктан негизги тест менен кошо ушундай кошумча тесттерди регистрация кылып, ал жерден тапшырууңар керек. Биз көтөсүңөрбү же болбосо башка университет көтөсүңөрбү, ал бардык жерде ошол талаптар болот менимче. Ошондуктан кошумча тесттерди унутпагыла, аларды дагы тапшыргыла. Анан кийин эгерде ошол кошумча тесттин балы менен негизги тесттин балынын кошкондо тиги жанагы конкурстун убагында эки баланыкы бирдей бал болуп калса, суммасы бирдей болуп калса, мисалы негизги тест менен кошумча тесттин балы 300дөн болуп калдык дейли. Ошондо артыкчылык кимге берилет? Артыкчылык кошумча тесттен алган бал кимисиники жогорураак болсо, ошого берилет. Ошол биринчи иретте жайгаштырылат. Жыйынтыгын чыгарып атканда зачисленияда деп коет. Тиги бийик тоолуу аймактардан келгендер, анан тиги кичинекей шаардан келгендер, жакан шаардан келгендер, анан чоң шаардан келгендер деп 3 категория кылып өзүнчө бөлүп эсептешет. Биз Манас университетинин тиги эмесине тапшырып аткан балдарды, бюджетине тапшырып аткан балдарды мындай 3кө бөлбөйбүз. Кимдин балы эң жогорку болсо, биз ошолорго гана артыкчылык беребиз. Ошону дагы эсиңерге алып койгула. Жаштар, менин силерге айта турган жанагы берген суроолоруңарга жоопторум азырынча ушул. Бардыгыңарга ийгилик каалайм. Жакшынакай ушул экзамендерге даярданып, ОРТ экзамендерин канчалык жакшы тапшырсаңар, ошончолук силердин шансыңар жогорулайт. Бизде ОРТнын жыйынтыгы менен балдарды алып жүрөбүз деп атпаймынбы? Буга чейинки ошол конкурстарда ОРТнын жыйынтыгы менен өткөн балдардын упайлары орточо эң аз 160тын үстүндө болчу. Ошондуктан ОРТдан абдан мындай жогорку бал алганга умтулгула. Бул негизги тесттин балын айтып атам мен. Анын үстүнө кошумча тесттер да кирет. Ошондуктан кошумча тесттиңер дагы, негизги тестиңерден дагы мыкты бал алсаңар, бизге өтүүгө шансыңар жогорулайт. Жаштар, чоң рахмат. Чоң рахмат агай. Сиз жалпысынан кеңирээк маалымат берип өттүңүз. Бул быйылкы жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинде шарттар өзгөрүлүптүр, конкурстук шарттар өзгөрүлүптүр, ОРТ жана Манастын өзүнүн негизги тестинде дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген суроолордун алкагында агайыбыз кеп кылып берди. Кыргыз-Түрк Манас университетинин проректору Анвар Мокеев агайыбыз, агай чоң рахмат. Биз уланта беребиз. Анда агай кийинки сөздү экономика жана башкаруу факультетинин декан жардамчысы, доцент, доктор Сейил Нажимудинова эжебизге берели. Сейил эже, саламатсызбы? Барсызбы? Алло, Сейил эже. Саламатсызбы, Белек? Анвар агай, саламатсызбы? Буга чейин Анвар агай болушунча бардык көлөмдүү маалыматты жалпы университет боюнча берди. Азыр эми факультетибизге келди.
Баардыгыңыздарды чын жүрөктөн ысык салам менен университетибиздин экономика жана башкаруу факультетинен баардыгыңыздарга ысык салам жөнөтөм. Урматтуу биздин жаштар, абитуриенттер, биздин келечектеги биздин студенттерибиз. Уруксат берсеңиздер, азыр бүгүн программа боюнча, урматтуу достор, экономика жана башкаруу факультети тууралуу маалымат менен сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Ал эми ушундай ирет менен кийинки жумада биздин Instagram эсеп баракчабызда улам карап турсаңыздар, ар бир факультеттин өкүлдөрү, мугалимдери сиздер менен келип маалыматтарды бөлүшмөкчү. Экономика жана башкаруу факультетибиз 1997 жылы негизделген, университетибиздин эң эски жана эң чоң факультеттеринин бирөөсү. Учурда 1-курстан 4-курска чейин 510 студентибиз билим алмакчы. Бул жактарга бирок подкурс, даярдоо курсун киргизбегенде, азыр учурда 510 студент билим алууда. Бүгүнкү күнгө чейин 1600дөн ашык, тактап айтканда 1656 бүтүрүүчүбүз биздин факультетибизди бүтүрүп, эң алгачкы бүтүрүүчүлөрдү биз 2003 жылы бүтүргөнбүз. Ошондон бери эмне кылат экенбиз? Ушундай 1600дөн ашык бүтүрүүчү факультетибизди бүтүрүп, ар кайсы өлкөлөрдө, ар кайсы секторлордо жакшынакай иштеп жатышат. Факультетибизде 4 бөлүм иш алып барат. Бул экономика бөлүмү, менеджмент бөлүмү, эл аралык мамилелер бөлүмү жана финансы кредит бөлүмү. 4 бөлүм иштейт. 1-курстан 4-курска чейин ушундай биздин бир 4 бөлүмүбүз бар. Мен суроолорду, эгер биз менен байланыштуу суроолор болсо, ошол кошо синхронно жооп бере бермекчимин. Ал эми Андар Микеевич, эгер мен туура эмес айтсам, сизден кечирим, силер баарыңыздардан кечирим сурайм. Бирок биздин баягы канча студент аласыңыздар деп суроо берип атышат. Ошого карата экономика бөлүмү кыргызстандык студенттерден 33, менеджмент бөлүмү 33, эл аралык мамилелер бөлүмү 30 жана финансы кредит бөлүмү 33 студент алабыз деп бекитилген. Анвар агай, эгер туура эмес айтпасам, ушул квота сакталып калды агай, Жок, ал квоталар боюнча өзгөрүү болгон жок. Өзгөрүү болгон жок. Рахмат агай. Анда эстеп алгыла, достор. Экономика, менеджмент жана финансы кредит бөлүмдөрү 33, ар бири 33төн студент алат. Анан эл аралык мамилелер бөлүмү кичине азыраак, 3 студент келе. Коркунучтуу эмес, 30 студент алат. Ошон үчүн эмне деп аткенде, бул цифраларды достор эсептеп алышыңыздарды сиздерге сунуштайм. Ал эми биздин мактана кетчү нерсебиздердин бирөөсүн азыр, наверное, кампусту көрсөтүп атканда көрө аласыздар, же болбосо азыр интернеттен да булардын баардыгын көрсөңүздөр болот. Өзүбүзгө тиешелүү өзүбүздүн зданиябыз бар, жакшынакай имаратыбыз бар, экономика жана башкаруу факультетине тиешелүү болгон. Ошол менен бирге онлайн экскурсиядан да көрө аласыздар, аудиторияларды, лабораторияларыбызды көрө алсаңыздар болот. Жана сүйөр кулагайыңар көрсөткөндөгүдөй видеобуз дагы бар. Инстаграмда биздин өзүбүздүн аккаунтубуз дагы бар. Муну азыр биздин агайыбыз Өмөр агай менен Эдил Эжекеңер дагы сиздерге кенен айтып бермекчи. Мен сиздерге жалпы мындай салам айтуучу кириш сөз менен баштайын, достор. Дагы бир нерсе менен бөлүшөйүн, достор. Мага азыр бир суроо келип кетти. Бул жактарда диплом боюнча суроону айтып коеюн, эсибизде болгондо. Манас университетинин студенттерине Кыргыз Республикасынын жана Туркия Республикасынын мамлекеттик үлгүдөгү дипломдору берилет. Ошон үчүн дипломдордун окунуп бүткөндөн кийин кандайдыр бир таанылуу боюнча проблемасы, маселеси жаралбайт. Бүгүнкү күндө биздин студенттер дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчтарында ийгиликтүү мамлекеттик сектордо болсун, жеке сектордо болсун иштеп келе жатышат. Мен дагы, достор, сиздердей эле 1999 жылы ушул университетке эңсеп, каалап, түшүмө кирип, ушул университетке каалап отуруп, анан сиздердей азыркы абитуриенттердей болуп, тандалып отуруп, анан ушул университетке тапшырып, анан университетти бүтүргөм. Мен өзүм университеттин бүтүрүүчүсү болуп эсептелет.
Анан ошол жактарда магистратурамды бүтүрүп, докторантурамды бүтүрүп, анан эмне кылат экен, менин бир учкан уям, университетибизди биз аябай, факультетибизди, университетибизди аябай жакшы көрөбүз. Азыркы менден кийинки сөз алуучу биздин факультетибиздин жаш мугалимдери болгон Өмөр агайыңар менен Эдил эжеңиздер дагы университеттин бүтүрүүчүлөрү. Bizim үчүн факультет аябай маанилүү. Анан эгер ушундай биринчи алгачкы кириш сөздөн кийин, эгер белек уруксат берсеңиз, анда кийинки факультет жөнүндө дагы кененирээк маалымат берүүчү агай эжелерибизге берели. ооба Чоң рахмат ооба достор. рахмат Сейил эже, орозоңуз кабыл болсун. Биз менен түз байланышта болуп туруңуз. Эгер суроолор жаралып калса, сизге кайрылганга биз даяр бололу. Рахмат эже. Ал эми урматтуу биздин абитуриенттер, биз өзүбүздүн түз эфирибизди уланта берели, дагы бир ирет кайталап өтөлү. Бизди эгерде Meet'тен көрө албай жаткан болсоңуз, анда Instagram баракчабыздан Students Check It, Manas Check It, Edu Check It KG сайтыбыз бар. Тактап айтканда Instagram баракчабыз, дал ошол жактан Stories бөлүмүндө биздин YouTube каналдан түз эфирден көрүүгө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Андыктан дал ошол жактан көрсөңүз болот. Жана суроолорду жадырып атканда дагы бир ирет эскертип өтөлү. Бүгүн биз сиздер менен болгону экономика жана башкаруу факультетине тийиштүү гана суроолордун алкагында кеп кылмакчыбыз. Андыктан сиздерден сураныч, башка факультеттер тууралуу маалымат качан берилет деген суроолорго биз Instagram баракчабыздан ар дайым сиздерге кабар берип турабыз. Андыктан шашпаңыздар дейли. Кийинки сөздү Сейил эже айтып өткөндөй, факультетибиздин тактап айтканда экономика жана башкаруу факультетинин кенже илимий кызматкерлери Эдилия Абдыкадырова жана Өмөр Фарук Караман агайларыбызга берели. Агай эжебиз буйрса бизге факультетибиздин ичиндеги 4 бөлүм тууралуу кененирээк маалымат бермекчи. Эдил эже, Өмөр бей, саламатсыздарбы? Эфирге кошулуп коюңуздар, сураныч сиздерден. Рахмат, Белек. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Биринчиден мен сүйлөйүн, уруксат берсеңиздер. Жакшы, кезектешели ал, Андан кийин катар менен кетебиз, ошондой даярдандык. Жарайт. Мен биринчиден силерге ысык салам. Ошондой эле ушул программаны уюштурган комитетке жана катышкан абитуриенттерге рахмат айтам. Биринчиден уруксат этсеңиздер, өзүм жөнүндө кыскача тааныштыра кетейин. Аты жөнүм Өмөр Караман. Экономика жана башкаруу факультетинде эл аралык мамилелер бөлүмүндө кенже илимий кызматкер болуп 6 жылдан бери иштеп келем. Мен дагы Сейил эжедей болуп Манас университетин бүткөм 2012 жылы. 2015 жылы болсо магистранын бүтүп, азыр болсо Истанбул университетинде докторантурамды улантып жатам. Биринчиден жогоруда айтып кетти Сейил эжебиз. Факультетибиз Манас университети боюнча эң чоң жана эң эски факультеттердин арасында болуп саналат. Азыркы учурда 623 студентибиз билим алууда. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн саны болсо 2000ден ашып кетти. Ал 2000 бүтүрүүчүбүз азыр дүйнөнүн ар кандай мамлекеттеринде, 100дөн ашкан мамлекетинде өзүнүн жумушун аткарып жатат. Анбарбек агайыбыз айтып кетти, Манас быйыл өзүнүн экзаменин кылбай калды. Мунун ордуна ОРТ балдары менен биз студенттерди кабыл алабыз. Бирок азырга чейин мындай айтсам туура келет деп ойлойм. Биз Манас университети тарабынан уюштурулган экзамендерде эң жогору балдарды алган студенттер биздин факультетибизди тандайт. Демек, эң мыкты, эң акылдуу студенттер биздин факультетте окуйт десем жаңылышпайм. Студенттерге берилген мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кыскача айта кетейин. Биринчиден материалдык техникалык база. Бунун ичине эмне кирет? Биздин чоң бир конференция залыбыз бар, 300 кишидей бата турган. Ал эми семинардык залдарыбыз бар, компьютердик лабораторияларыбыз бар, ксерокопия кызматыбыз бар, китапканаларыбыз бар, жана ошондой эле студенттер жакшы көргөн кафетериябыз бар. Мындан ары болсо практикадан өтүү мүмкүнчүлүгүбүз жана алмашуу программаларыбыз бар. Булар жөнүндө бир аздан кийин Эдилия Абдыкадырова эжебиз студенттерибизге, окуучуларыбызга кененирээк маалымат бермекчи. Мындан тышкары карьера күндөрүн өткөрөбүз.
студенттик конференцияларды өткөрөбүз жана ошондой эле социалдык программаларды, ар бир бөлүм өзүнчө социалдык программаларды уюштурат. Тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар, урматтуу абитуриенттер. Бул менин оюмча эң негизги максат болуш керек силердин бизди тандаганыңызга. Анткени кыргыз студенттерибиз, Кыргызстандан университетибизге келген студенттер даярдоо курсу алат 1 жыл боюнча. Даярдоо курсунда түрк тилин үйрөнөт. Кыргызстандан башка мамлекеттерден келген студенттер болсо 1 жыл боюнча кыргыз тилин үйрөнөт. Андан кийин 1-чи, 2-чи, 3-чү курс болуп окууну баштайсыздар. Мындан кийин, мындан башка бизде Кытай тили, Кыргызстандан сырткары келген студенттерге орус тилин үйрөнүү, араб тилин, немец тилин жана ар кандай тилдерди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы айтканда мен азыркы учурда түрк тилим өзүмдүн эне тилим, англисче, орусча жана кыргызча сүйлөйм, анча-мынча дегендей. Окутуучу курамы жөнүндө айта кетсем, урматтуу абитуриенттер, жалпысынан бизде 40ка жакын профессор, доценттин милдетин аткаруучу жана ошондой эле кенже илимий кызматкер иштейт. Булар болсо Туркияда жана Кыргызстанда эң белгилүү, кандай десем, мыкты, өзүнүн тармагында мыкты кишилер тарабынан сабак берилет. Ошо менен бирге биздин Instagram баракчабыз бар. Ошону карап турсаңыз, ар дайым ал жерден биз дагы жарыяларды, кабарларды берип турабыз. Мен бир аздан кийин чатка жазам. Мен айта турган сөздөр ушунчалык азырынча. Бир аздан кийин суроолор, ар кандай суроолор болсо, аларга да жооп бергенге аракет кылам. Ошо менен мен дагы бир жолу Анварбек Мокеев проректор агайыбызга ушу программаны уюштурган комитетке, Сейил эжебизге, биздин сүйүктүү алып баруучубуз Белекке жана сиздерге катышып бергениңиздер үчүн рахмат айтым, ыраазычылыгымды билдирем. Ошо менен бирге ушу жайында силер кире турган экзаменде баарыңарга ийгилик каалайм, жана ошондой эле келе жаткан айтыңар менен куттуктайм. Бирок бир өтүнүчүм бар, урматтуу Белек, уруксат берсең. Көчөгө чыгабыз, мындан кийин мурдагы жашообузга кайта киребиз, бирок маска кийгенди жана социалдык дистанцияны коргогонду унутпайбыз. Урматтуу студенттер, баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат Өмөр агай, абдан маанилүү маалымат менен бөлүшүп өттүңүз. Азыркы тапта аралыкты сактоо менен биргеликте колубузду таза жууп, масканы, бет капты колдонуу эң маанилүү нерселердин бири. Агай, сизге рахмат, байланышта болуп туруңуз. Микрофон менен камераңыз өчсө дагы, суроолор жаралып калса, биз байланышта бололу. Ал эми урматтуу биздин көрүүчүлөр, дагы бир ирет маалымат берип өтөлү. Бул жакта суроолор жаап жатат. Түрк тилин билсек жана ошондой эле учурда сиздердин диплом жаратпай коюу өкмөт менен байланыш бар деп, бул албетте бардык суроолорго чети менен жооп беребиз. Ал эми кийинки микрофонду биз узатып алалы азыр. Факультетибиздин кенже илимий кызматкери Эдил Абдыкадырова эжекебиз азыр сиздер менен байланышка чыгып, бөлүмдөр тууралуу дагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп, сиздерди кызыктырган анча-мынча суроолорго жооп берет. Саламатсызбы Эдил эже? Саламатсыңбы Белек, жакшысыңбы? Чоң рахмат. Жакшы, өзүңүз келиңиз, микрофон сизде. Чоң рахмат Белек. Саламатсыңарбы урматтуу Анвар Мокеевич агайыбыз, Сейил эже, саламатсыңарбы? Ошондой эле урматтуу бүтүрүүчүлөр жана абитуриенттер, биздин бул программага катышканыңыздар үчүн чоң рахмат азыртыдан. Мен дагы Өмөр агайыңыздар сыяктуу биздин сүйүктүү экономика жана башкаруу факультетибиз жөнүндө дагы деталдуу маалымат берип кетмекчимин. Мен болсо Сейил эжебиз дагы Өмөр агайыбыз дагы жалпы маалымат менен силер менен бөлүшүп кетти. Мен болсо бир аз дагы деталдуу алмашуу программалар менен стаж практика мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып кетмекчимин. Алмашуу программалары дегенде бардыгыңыздар деле түшүнөт болушуңар керек.
bir üniversitetten başka bir üniversiteye barıp bilim alуу же болбосо билим берүү иш чараларына катышып келүү саналат. Бул биздин үниверситетте Мевляна, Орхун, Erasmus Plus деген алмашуу программалар бар. Факультетибизден да ар жыл сайын 10дон ашык студенттерибиз бир же болбосо 2 семестрга, эң көп 2 семестрга билим алуу үчүн башка университеттерге барып келишет. Бул жылы дагы кеткен студенттерибиз бар. Ошол жерде азыркы абалдан улам калып калышты, бирок буюрса жайында кайра кайтышат алар дагы. Бул программаларга катыша билиш үчүн ар кандай бир критерийлер болот. Башка программаларга да катышуу сыяктуу эле. Негизги критерий Манас университеттин академиялык баанын орточо көрсөткүчү болуп саналат. Билсеңиздер керек, Манас университеттин окутуу системасы бир аз башкача. Башка университеттердекиндей сыяктуу эмес, орточо балл деген системабыз бар. Ошол баллга карата алмашуу программаларга катышып келсеңиздер болот. Ошондой эле практика жөнүндө дагы айтып кетсек, факультетибиздин 4 бөлүмүндө негизги окуу программасында практика өтүү каралган. Булар 2-нчи курстун аягында, 3-нчи курстун аягында жана 4-нчи курстун аягында практика өтүшү керек студенттерибиз. 2-нчи жана 3-нчи курстарыбыздын практикалары жайында аткарылат. Ал эми 4-нчи курстук практика болсо, 2 семестрдин ортосундагы каникулда өткөрүлөт студенттерибиз тарабынан бүтүрүү үчүн керектүү бир шарт болгондугундан. 3-нчү курстун практикасына токтолуп кетсек, 3-нчү курстун практикасында бир өзгөчөлүгүбүз бар. Жана жогоруда айтып кеткен академиялык баанын орточо көрсөткүчү 3төн ашык болгон студенттерибиз Түркияда практика өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул жылга чейин көп эле студентибиз барып келди. Ар жыл сайын 15 орточо карасак, 15 студентибиз барып келет. Андан көп болушу мүмкүн, андан аз болушу мүмкүн. Мен жана жогоруда айтып кеткен орточо баллга тиешелүү болгондугундан алмашып кетет да бул сандар. Бирок орточо алганы менен ар бир бөлүмдөн 10 студенттен ашып кетиши мүмкүн, же болбосо 10го жетпей калышы мүмкүн, бирок орточо 10 студент практикага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошентип бул биздин факультеттин бул практикага кеткен чыгымдар каршыланат. Андан дагы тышкары жанагы суроолор сайтка чатын карап кеткенде программа кандай сабактар берилет, кандай сабактар берилет деген суроолор да болгондо, ар бир бөлүмдө, конечно, өзүнүн тармагына тиешелүү сабактар каралып чыгат. Бирок жалпысынан биринчи курста даярдоо курсун өткөндөн кийин, биринчи курска келгенден кийин жалпы мындай Кыргызстандын шарттарынан, анан Турциянын шарттарынын негизинде жалпы сабактар да каралышы мүмкүн. Мисалы, тарых, Кыргызстан тарыхы, Турциянын тарыхы сыяктуу сабактар. Андан кийин уже 3-нчү курстан баштап адистикке тиешелүү сабактарга дагы көбүрөөк орун берилет. Кыскачасынан ушундай. Дагы, конечно, суроолор менен аркылуу кеткенде дагы да деталдуу маалымат бергенге аракет кылам буюрса. Чоң рахмат беле. Рахмат эжележе. Сиз дагы байланышта болуп туруңуз. Буюрса биз азыр бүтүрүүчүлөрүбүз жана онлайн экскурсиядан кийин суроо жооп уюштурабыз, ошондо кайрадан көрүшөбүз. Рахмат эже. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу биздин катышуучулар, тактап айтканда абитуриенттер, суроолоруңуздарды даярдай туруңуздар. Ал эми азыр болсо биз дал ушул факультеттен, тактап айтканда Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультетинин ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрү менен бир аз кеп кылмакчыбыз. Жана баарыңыздар билгендей эле,
роликтен да көрдүңүздөр болуш керек. Сиздер тааныган эле жүздөр чыкты экономика жана башкаруу факультетинин бүтүрүүчүлөрү деп. Сөзсүз түрдө ийгиликтүү ишке ишканаларда агайыбыз айтып өткөндөй, эжелерибиз айтып өткөндөй, жеке жана мамлекеттик ишкана болобу, кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана багыт болбосун, баардык тараптан өздөрүн көрсөтө алат жана баардык тарапта азыркы тапта иш алып барып жаткан учуру. Дал ошондой ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүбүздүн экөөсү менен убакыттын аз болгонуна байланыштуу дал ошол эки бүтүрүүчүбүз менен азыр онлайн билдирүүнү жасатып жана өздөрүнүн ойлорун укмакчыбыз. Эки бүтүрүүчүбүздү тандап алдык, аларды тааныштырып өтөйүн. Биринчи бүтүрүүчүбүз менен тааныштырып, жана микрофонду узатайын. Экономика жана башкаруу факультетинин бүтүрүүчүсү, 2014-жылдын бүтүрүүчүсү, тактап айтканда Prime Clinic жеке клиникасынын директору Арман Алибай мырза менен азыр эфирибизди улантабыз. Арман мырза, саламатсызбы? Эфирдесизби? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Эфирдемин. Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, саламатчылык. Микрофонду сизге узаталы, анда келиңиз. Чоң рахмат. Анвар агай, саламатсыздарбы? Сейли эжеке, Өмер, Идилия, Белек. Дүйнөдө билим алуу, жогорку билим алуу аябай кымбат нерсе. Манастын ушундай бир жакшы өзгөчөлүгү, карапайым, жөнөкөй ушундай баягы жогорку билимди контракт аркылуу ала албаган студенттер үчүн ушундай шарт түзүп берген үчүн чоң бул жетишкендик. Ошону баалай билүү керек. Менин оюмча Кыргызстанда ушундай толук билимди бекер акысыз берген алдыңкы университеттердин бири Кыргыз-Түрк Манас университети. Ал эми кийинки бүтүрүүчүбүз бар. 2016-жылдын эң мыкты бүтүрүүчүсү наамынын ээси десек да болот. Университетибиздин биринчиси болуп бүтүргөн биздин бүтүрүүчүбүз, Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультетинин бүтүрүүчүсү Роза Отунбаева демилгеси эл аралык коомдук фондунда жана Түркиядагы Civil Initiative эл аралык газетасында эмгектенген биздин Кыял Байтурова аттуу сонун эжекебиз бар. Кыял, байланыштасызбы? Ооба, саламатсыздарбы достор, саламатсызбы ага эжелер? Салам Кыял. Ооба, баары сонун. Микрофон сизде. Кеттик анда. Анда эсе баштайлы. Атым Кыял Байтурова, 2016-жылы менеджмент бөлүмүн бүтүргөм. Чынымды айтсам, мектепти бүтүрүп жатканда Манастан башка кайсы университетке тапшырсам деп ойлогон эмесмин. Буга бир канча фактор бар таасир кылган. Биринчиден, университетте жана бөлүмдө, менеджмент бөлүмүндө берилген билимдин сапаты. Экинчиден, албетте өлкөбүздө эң маанилүү проблемалардын бири болгон паракорчулук. Манаста бул жок. Айтып кеткендей эле, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн баары ушуну тастыктайт. Манастын ичинде коррупция, паракорчулук деген нерсе жок. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Кишинин ой жүгүртүүсү, өзүнүн пикири түптөлүп жатканда, киши акча жөнүндө эмес, өзүн өнүктүрүү жөнүндө, өзүнүн окуусу жөнүндө ойлонуш керек. Бул эң маанилүү нерсе. Ошондой эле студенттерге түзүлгөн шарттар абдан жакшы. Студенттик шаарчанын ичинде ар кандай клубтар, проекттер бар. Жана ошондой эле ар кандай иш-чаралар уюштурулуп турат. Даярдоо курсунан баштап ушул иш-чараларга катышып, активдүү катышууңузду суранам, анткени бул сиздин гана профессионалдуулук жана компетенттүү адис болууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бөлүмдө берилип жаткан программа, окутуу программасы профессионалдык фундаментти түзүүгө умтулган бир программа деп айтсам жаңылышпайм. Эгер сизге университет ушундай теориялык билимди берип жатса, студент дагы жоопкерчиликтүү болуп, өз тарабынан ушул профессияга, ушул адистикке керек болгон креативдүүлүк, аналитикалык ой жүгүртүү, убакытты туура колдонуу жана башка ушул сыяктуу жөндөмдөрүн gelişтирүүсү керек. Ошондуктан биздин бөлүмгө өтүп калсаңыздар, даярдоо курсунан баштап эле ар кандай проекттерге, ар кандай иш-чараларга катышып, өзүңөрдүн тажрыйбаңызды да топтой баштаңыз. Өзүм 2016-жылы бүтүргөндөн соң Түркия стипендиялары деген Түркиянын мамлекеттик стипендиясына өткөм. Магистратураны Түркияда бүтүрдүм, былтыр келдим.
Ал жакта Нажметдин Эрбакан атындагы университетте окудум. Жана Манаста алган фундамент, алган билимим ал жакта аябай чоң мүмкүнчүлүк түздү. Анткени ал жака барганда албетте бул Манаста кыргызча жана түркчө окуйбуз. Ал жака барганда толугу менен түркчө, андан тышкары макала жана изилдөөлөрдү жасап жатканда англисче дагы керек болот. Жана кээде кыйналып жатканда өзүм ушул Манаста алган билимди сабактарды эстеп, ошол боюнча чынында Манаста берилген фундамент мыкты экенин сезгем. Ушул Манастын берген мүмкүнчүлүктөрүнүн бири Түркия стипендиялары менен Турцияда окуп келүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Мен үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Анткени ал жака барганда ар кандай социалдык иш-чаралардан тышкары өзүмдүн кесибиме тийиштүү дагы проекттер менен иш алып бардык. Азыркы учурда Роза Отунбаева демилгеси эл аралык фондунда иштеп келем. Жана ошондой эле Түркияда дистанциондук түрдө Civil Initiative граждандык демилге деген газетасында иштеп келем. Рахмат, Кыял. Байланышта болуп туруңуз, колдон келсе, мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Алдыңкы мүнөттө биз азыр экскурсиядан кийин суроо жооп бөлүмүнө өткөндө сиздин дагы жардамыңыз тийиши толук ыктымал. Азыр сиздин берип өткөн маалыматтарыңыз биздин абитуриенттерге, албетте бизди көрүп аткандардын 99% абитуриенттер баардыгына суроолорго жооп керек дегендей, күтө туруңуздар, байланыштан алыс болбоңуздар. YouTube'дан да көргөндөр бар, Instagram'дан көргөндөр бар. Жана кээ бирлер сурап атат, Кыял эже менен байланышсак болобу деп. Кыял эже жооп берип коюңуз. Балким сизди Facebook'тан тапса болот. Facebook'тан Кыял Байтур деп жазсаңыз чыгат. Өзгөчө менин бөлүмүмө тапшыра турган студенттер кайрылсаңыздар болот. Бүт колумдан келген жардамды берүүгө аракет кылам. Ооба. Сиздин бөлүмүңүздү сурагандар дагы бар экен. Сиз кайсы бөлүмдө окугансыз деп ошого жооп берип өтсөңүз. Менеджмент бөлүмүн бүтүргөм 2016-жылы. Биринчиси болуп бүтүргөм деп кош коелу, биз. Рахмат, Кыял. Рахмат, Кыял. Байланышта болуп туруңуз. Урматтуу абитуриенттер, дагы бир ирет эскертип өтөлү. Эгерде бизди Meet'тен жакшы көрө албай жаткан болсоңуз, анда Instagram баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Жана биз бул көрсөтүүбүздү азыркы тапта жаздырып жаткан учурубуз. Биз бул жазууну буюрса Instagram баракчабызга, Facebook баракчабызга жана албетте YouTube каналыбызга коебуз. Эгерде көрүп жетишпей калгандар болсо, кийинки сааттарда, кийинки мүнөттөрдөн тарта буюрса биз ал жактан дагы көрүп суроолорго жооп ала аласыз. Ал эми мен бир кыстырма кылып өтөйүн. Эгерде сиздердин суроолоруңуздар жоопсуз калып аткан болсо, же балким кандайдыр бир деңгээлде байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, биздин тааныган бүтүрүүчүлөрдү же болбосо сиздердин тааныган бүтүрүүчү ага эжелер болсо, аларга түз эле байланышка чыксаңыз болот. Мисалы үчүн Instagram баракчасынан, Facebook баракчасынан жеке өзүнө эле байланышып, бөлүмдүн өзгөчөлүгү, Кыргыз-Түрк Манас университетинин өзгөчөлүгү жана ошол эле учурда окуу шарттары кандай баардык суроолоруңузду жаңыртсаңыз, биздин бүтүрүүчү ага эжелер дагы сиздерге толук жардамын бергенге аракет кылат. Жана ошол эле учурда бул жакка дагы суроолоруңуздарды даярдай туруңуздар. Ойлобоңуздар, биздин суроолор жоопсуз калып жатат деп. Биз азыркы тапта болгону жалпы үстүртөн маалымат берүү бөлүмүндөбүз. Андыктан азыр биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Арслан Дүкүев азыркы тапта биздин экономика жана башкаруу факультетинин сырткы имараты ичинде кандай шарттар бар көргөзүү үчүн даяр турат, саякат кылуу үчүн. Анда Арслан Дүкүев, эгерде түз байланышта болсоңуз, бизге экскурсия кылып коюңуз абитуриенттерге. Аябай күтүп атат болуш керек. Биздин кампус кандай көрүнөт, сыртынан, ичинен кандай көрүнөт? Арслан, байланыштасызбы? Турган жерим экономика факультетинин каршысында турам. Экономика факультети абдан кооз жерде жайгашкан. Манас университети улуттук баалуулуктарга дагы өзгөчө басым жасагандыктан бул жерде бизге балбал таштар дагы алдына атайын коюлган. Бул дагы жөн эмес. Биз ар дайым өзүбүздүн салт тарыхыбызды эстеп турабыз. Андан сырткары биринчи кабатка кире бериште банк жайгашкан. Бул жерде ар дайым кызмат кылат. Андан сырткары окуу салону бар. Студенттерге тапшырмага даярдануу үчүн
бир окуу салону бар. Китепкана эмес, бирок окуу салон. Андан сырткары бул жакта ксерокопиясы жайгашкан. Андан сырткары бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кичинекей кафетериябыз бар. Бул жерде кичине мындай кофе ичип, сүйлөшүп отурганга болот. Тең сонун эми имараттын ичине саякаттайлы, Манас университеттин көзөмөл жагынан коопсуз, ар дайым студенттердин өзүнүн мындай картасы менен кирет. Азыр эч ким жок болгондуктан мындай эле киребиз. Дайыма байкелерибиз өздөрү жардам берип турат. Бир нерсе болсо, бул жактан жардам алсак болот. Мына сырткары бул жакта Темир банктын банкомат дагы бар, акча жүктөп алсак болот. Урматтуу абитуриенттер, Кыргыз-Түрк Манас университетинде билим берүү бул жалгыз эле Манас экономика жана башкаруу факультетине тиешелүү эмес, жалпы университетте билим берүү формасы күндүзгү формада жана акысыз формада ишке ашырылат. Андан тышкары жакшы окуган студенттер үчүн стипендия мүмкүнчүлүктөрү каралган. Стипендияны албетте жакшы окуган студенттерге мотивация болсун, стимул болсун деп төлөйбүз. Мисалы үчүн эгер 4 балдык система менен кабыл алсак, 3төн 3,5 чейин болсо, эгер средний академический балл деген нерсе бар, анда 1300 сом төлөйбүз айына. Ал эми 3,5дан 4кө чейин болсо 1600 сом өлчөмүндө айында стипендия төлөйбүз. Балким бир көз менен караганда бул аябай чоң акча көрүнбөшү мүмкүн, бирок ошентсе дагы бул акча кандайдыр бир деңгээлде сиздердин белгилүү бир муктаждыктарыңарды жапканга мүмкүнчүлүк берет. Китеп сатып алганга, ксерокопияңызды көбөйткөнгө, тамактанганыңыздарга мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошондой эле университетте сапаттуу жана жакшы тамактандыруу системасы орнотулган, сапаттуу, калориясынан чейин өлчөлгөн тамактандыруу системасы жакшы ишке ашырылган. Студенттер үчүн жакшы жатакана шарттары бар. Биз баягы жатакана дегенде эле баягы бир аз кооптонобуз да, таза бекен, жылуу бекен, суу акпайт бекен дегендей. Университетке кирип карап көрсөңүздөр дагы болот, вебсайтында аябай жакшы, жылуу, жарык, таза жатаканаларыбыз бар, студенттерге ылайыкташтырылган. Ошондон тышкары 24 саат бою студенттерге сапаттуу медициналык кызмат көрсөткөн медициналык борборубуз дагы бар, достор. Демек карагыла, бул шарттардын бардыгы студенттер үчүн эмне үчүн түзүлгөн? Сиздерден талап кылынган нерсе, абитуриенттер, жакшы окуп, өлкөбүзгө, дүйнө жүзүнө, адамзатка пайдалуу инсандарды, адистерди тарбиялоо. Жана кыял биздин бүтүрүүчүбүз айтып кетпедиби? Эмне башка нерсеге алакырдуу болбостон, окуганга, билим алганга адам курсак ачып болсо эмнени окуй алат, же болбосо терезесинен суу агып отурса эмнени ойлоно алышы мүмкүн, кандай окуй алышы мүмкүн. Ушундай проблемаларды ойлондурбаштоо үчүн шарттардын, физикалык, техникалык шарттардын бар, материалдык шарттардын баары ыңгайлаштырып берилген университет. Сиздерден талап кылынган нерсе жалгыз гана жакшы окуштарыңар үчүн. Эми ошондой жакшы шартты берип атканга ылайык, достор, биздин тандообуз дагы аябай күчтүү болуш керек. Биз дагы туш келди, жакшы окубаган студенттерди эмес, биз дагы күчтүү, билими курч, аналитикалык ой жүгүртүүсү жогору, атаандашууну жакшы көргөн, инсандык сапаттары жогору болгон студенттерди тандап алып, анан ошолорго билим берүүнү эңсейбиз. Биздин жалпы максатыбыз, миссиябыз университетибиз да ошондой. Экономика жана башкаруу факультети дагы өзүнүн деңгээлинде ушундай мамлекетибизге, коомубузга, дүйнө жүзүнө пайдалуу болгон адистерди тарбиялаганга аракет кылабыз. Ошо менен бирге, достор, университетибизде диплом боюнча өтө көп суроолор пайда болушат. Дипломубуз боюнча эч сиздерде проблема болбошу керек. Университетибизде буюрса өтүп бүткөндөн кийин мамлекеттик үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын дипломдорун колуңуздарга аласыңар.
жана тандоо деп атпайбызбы? Тандоодо мисалы үчүн жогоруда суроо берди, 33 студент болуп, анан 35 болуп калса кандай болмок эле? Жок, конкурс деген конкурс достор. Биз мисалы үчүн менеджмент бөлүмү же болбосо экономика бөлүмү бул жылы 33 студент деп планды бекитебиз, 33төн ашык ала албайбыз. Бирок 33 аябай күчтүү, баллы жогору студенттерди тандап алып, анан ошолор менен иштешүүнү көздөйбүз. Студенттерибизди албетте тапшырып аткан учурларда өзүңүздөр көрүп атасыңар достор, дүйнө азыр бүгүнкү күндө укмуштуу да өзгөрүп атат. Бул COVID-19 пандемиясы көп нерсени өзгөрттү. Муну сиздер дагы, биздер дагы эч күткөн эмеспиз. Демек, жаңы шарттарга карата, жаңы жагдайларга карата биз бардыгыбыз ылайыкташышыбыз керек достор. Биз дагы карагыла, эгер бардыгы мурдагыдай кадимкидей болсо, биз дагы июнь айынын ортосунан баштап сиздерден документти алып, анан июлдун ортосун экинчи базар күнү сиздерден экзамен алат элек. Бирок караңыздар, шарттар өзгөрдү, социалдык дистанция деп атабыз. Мүмкүн болушунча эмне кылат экен, жанакы эпидемиологиялык ситуация өлкөдөгү бизди ушундай жаңы нерселерге түртүп атат. Демек, эмне кылат экен, бул жылы ОРТ менен алмай болдук. Сиздер жакынкы убактарда ОРТ экзамендерине киресиздер достор, бардыгыңарга ийгилик каалайбыз. Ал жактарга катталууну, экзамендер учурунда жакшы даярданганыңыздарды дагы унутпастан, жакшы ийгилик каалайбыз сиздер менен бирге. Анан бул жактарда суроо берип аткан учурларда эл аралык мамилелер бөлүмүндө же болбосо практикасы кайсыл жерде өтөт деп сурап атат. Биз карагыла, экономика жана башкаруу факультети 3-курсту бүткөндө ийгиликтүү студенттерди тандап алып, анан Турциянын мыкты мекемелерине, уюмдарына өндүрүштүк практикадан өтүүгө жиберебиз. Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн студенттери дагы өзүнүн профилине, өзүнүн адистигине жакын жерлерге барып практикадан өтүшөт. Мисалы үчүн баягы эмесине тил билгендиктери үчүн досторубуз мобилдүү, мисалы үчүн ошол эле банктардын эл аралык мамилелер бөлүмүндө өтүшү мүмкүн. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу ассоциацияларынын борбору бар, мисалы үчүн ошол жактарда өтүшөт. Ар бир өндүрүштүк практикадан өтүп аткан учурларда ар бир студентти профилине, адистигине жараша биз эмне кылабыз, бөлүштүрөбүз, анан ошол жактарга жиберип окутабыз. Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн дагы бир артыкчылыгы сабактарынын 30%-нан ашык бөлүгүнүн англис тилинде бергендиги. Ошо менен бирге Кытай тили дагы кошумча экинчи чет тил катары Кытай тили дагы берилмекчи. Ошон үчүн эмне кылынат экен, сабактарда тапшырып аткан учурларда ошол нерселерди айткыла, эске алгыла. Анткени жогоруда ректор агайыбыз Анвар Макеевич айткандагыдай, ОРТ менен бирге, основной тест менен бирге балким кошумча сабактын экзамендери да кириши мүмкүн. Мисалы үчүн эл аралык мамилелер бөлүмүнө кирем деп атканыңыздар, англис тилинен дагы ошо экзаменге кирип койгуңуздар ашыкча болбойт. Андан тышкары магистратура жана докторантура жөнүндө суроолорду берип атат. Биздин факультетте 2 бөлүмдө, менеджмент жана экономика бөлүмүндө бакалавр, магистратура жана докторантура деп 3 деңгээлде билим берилет. Бакалаврды бүтүргөндөн кийин магистратурага тапшырсаңыз болот, магистратураны бүткөндөн кийин докторантурага тапшырсаңыз болот. Мындан тышкары финансы, кредит жана эл аралык мамилелер бөлүмүнүн магистратура программасы бар. Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн магистратура программасы активдүү иштейт, студенттери дагы бар. Финансы жана кредит бөлүмүнүн магистратура бөлүмү ачылган, бирок бул күнгө чейин студенттерди ала элек. Балким бул жылы эгер жакшы студенттер болсо, балким тандап алат. Ошон үчүн эмне кылат экен, 2 бөлүмдө 3 деп күчтүү билим толугу менен берилет. Экономика жана менеджментте бакалавр, магистратура жана докторантура. Кийинки 2 бөлүмүбүздө эл аралык мамилелер жана финансы, кредитте бакалавр жана магистратура программалары бар достор. Рахмат, Белек. Рахмат, Сейле эже. Кийинки суроону жаңыртайын. Белек, мен бир канча суроолорду топтоп алдым эле, ошолорго жооп берип коюп, менин башка бир программам бар эле, ошондуктан ага уруксат берсеңер, мен азыр жооп берип коеюн. Жарайт агай, келиңиз, микрофон сизге узаталы. Рахмат. Эми бул жерде мындай суроолор чыгып атат. Тил билгендер биринчи курска отурабы деген. Түрк тилин билгендер. Түрк тилин билген балдар канчалык деңгээлде билерин
biz anıktaşыбыз керек. Анын үчүн сентябрдын башында 3 же 4 сентябрда ошол тил боюнча атайын тилден эмеден бошотуу, даярдоо курсунан бошотуу үчүн өзүнчө экзамен болот. Мисалы түрк тилин билген балдар үчүн ошол экзаменге кирип, биздин талаптарга жооп берип, сабактарды түрк тилинде түшүнө ала турган деңгээлде түрк тилин билсе, анда ал балдар азырлыктан даярдоо курсунан бошотулат дагы, биринчи курста отурганга мүмкүнчүлүгү болот Кыргызстандын граждандары. Да, ушуну айтып коюшубуз керек. Бирок аны бардыгы эле өтө албайт, себеп дегенде биринчи курска отурганда тикелей университетибизде бери дегенде сабактардын 40% түрк тилинде өткөрүлөт. 40, кээ бир программаларда 50, кээ биринде 60. Ошого жараша эме болот дагы, ошондуктан ал түрк тилин жакшы жогорку деңгээлде билбесе, анда сабактарды түшүнө албай, кыйналып, анан кийин окуудан чыгып калышы мүмкүн. Бул биринчи суроо. Анан көп балдар суроо берип атат, мен чаттан карап атам. Аттестатты эсептейсиңерби? Аттестат эсептелбейт, садакалар. Аттестаттын баасы эсептелбейт. Биз бар болгону ОРТнын жалпы республикалык тестирөөнүн негизги тестин, анан кийин эгер зарыл болсо предметтик тестти талап кылабыз. Ошол экөөнүн гана баллы упай эсептелет. Аттестат бул жерде эч кандай эсептелбейт. Аттестатты бар болгону силер регистрация кылганда келип, орто билимиңер бар экендигин тастыктаган документ болуп эсептелинет. Ошону жакшылап билип койсоңор. Андан кийин бюджет маселесин козгоп атасыңар. Менин эмем биги купонум же сертификатым кайсынын бюджетине жетет деген суроо чыгып атат. Манас университетинде контракт деген маселе жок. Манас университетинде Түркия Республикасынын бюджети, анан кийин Кыргызстандын бюджети деген эки гана бюджеттик эмебиз бар биздин. Бардык бизде окуган студенттер тиги 2 жылдык профессионалдык колледжде болсун, 4 жылдык бакалавриатта болсун, 2 жылдык магистратурада болсун, 3 жылдык докторантурада болсун, акысыз бюджеттик түрдө окутулат. Бирок албетте ал эмеге кириш үчүн силер адегенде экзаменден ошол утуп чыгышыңар керек көп абитуриенттердин арасынан. Анан кийин эми бул бюджет маселеси козголуп калды. Мен силерге бир кеңеш айтып коеюн. Эгер биздин Манас университетине өтүп калсаңар, бюджет деген тиги контракт деген проблема Манаста болбогондуктан, ошол контрактка деп эметкен акчаңарды ушу бир же планшет, же лэптоп колуңардан келсе, болбосо жок эле дегенде Android же болбосо iPhone телефондорун албасаңар болбойт. Быйылкы пандемиянын убагында өзүңөр көрдүңөр, бардык сабактар онлайн аралыктан окутуу тарзы менен жүргүзүлүп атат. Биз анын бардыгын азыр бул тажрыйбаны дагы топтодук. Ошондуктан келечекте дагы биз буну ошол бойдон таштап койбой, тиги эпидемиялык ситуация өзгөрүлгөндөн кийин дагы бардык балдарды аудиторияга алып келип алып эле окута бербей, бир топ сабактарды, айрыкча теоретикалык сабактарды ушул онлайн шекилинде өткөрөбүз деген ниетибиз бар. Ошондуктан бул гаджеттерди жакшылап албасаңар болбойт. Быйылкы кыйын убакытта студенттерибиздин көбү айлапада болду. Ошол жерден биз анкета жүргүзүп көрдүк. Студенттерибиздин 90-дан ашык пайызы WhatsApp менен, телефондор менен сабак окушту. Бул эмнени көргөзүп атат? Биздин студенттерибиздин техникалык мындай эмеси, жагдайлары начар экендигин көргөзүп атат. Эгер канчалык ошол эмеңер тиги гаджеттериңер күчтүү болсо, ошончолук мыкты билим алганга силердин мүмкүнчүлүгүңөр болот. Анан кийин мындай деген суроо келип атат.
жогорку мектептериңер бул эмне баарысы профессиональный колледждер. Жок, профессиональный колледжибиз бирөө эле. Кесиптик жогорку мектеп дегенибиз ошол профессионалдык колледж. Ал жерде 10 программа бар. Аны тиги сайттан кайсы программалар экенин өзүңөр алып аласыңар. Калган жогорку мектептерибиз, туризм жогорку мектебибиз бар. Андан кийин эме жогорку мектебибиз бар, тиги дене тарбия жана извоспитание. Ошол жогорку мектебибиз бар. Булар 4 жылдык жогорку мектептер. Ошондуктан бардык эле профессионалдык деңгээлде эмес. 4 жылдык бакалавриаттык деңгээлде дагы 2 жогорку мектебибиз бар. Аны эсиңерге салып коеюн. Анан кийин мындай деген суроо келип атат. Бул биздин азыр даярдоо курсунда окуп аткан балдарыбыз бөлүмдү алмаштыруу боюнча быйыл биздин эмебиз шансыбыз болбой калдыбы, тилекке каршы болбой калды. Мына бул жерде катышып отурган балдарыбыз бар экен, силерге да айтып коеюн. Биз силердин маселеңерди чечелик деп жакшы эле бел байлаганбыз. Бирок маселенин бардык тарабынан мындай өлчөп алчак карасак, силерге өзүнчө экзамен өткөргөнгө болбойт экен бир канча себептерден. Анын эң негизгиси, эгерде силерге мындай бир чакан экзаменди уюштурсак, анда бул бая түркчө айтканда хаксыздык болуп калат экен, теңсиздик болуп калат экен. Себеп дегенде жылда бөлүм алмаштырган студенттер Манастын салттуу экзаменине кирип, жанакы 8.000, 9.000, 10.000 баланын арасынан ошол бөлүмүңөрдү алмаштыруу мүмкүнчүлүгүңөрдү эметчүсүңөр, тиги сынакка кирип чечишсиңер. Быйыл 400 баланын арасына силердин араңардан сынак өткөрсөк, анда өзүңөрдүн эле араңарда эметип калган балдарга бул теңсиздик болуп калат экен. Ошондуктан биз быйыл мындай сынак өткөрүүнү туура көрбөдүк. Эмки жылкы сынакка кирип, бөлүмүңөрдү алмаштырып алсаңар болот. Себеп дегенде мындан чоң эле проблема болбойт. Биринчи курста сабактардын бардыгы жалпы жанакы мамлекеттик стандарттын сабактары, ата мекен тарыхы, тигил, бул кыргыз тил, чет тил жана башка деген жалпы сабактар. Булардан эгерде эмки жылы ошол чоң сынакка кирип бөлүмүңөрдү алмаштырып алсаңар, биринчи курстан алган сабактарыңарды биз зачет кылып силерге эсептеп беребиз. Ошондуктан эч бир проблема болбойт, кайгырбай, капаланбай, даярдоо курсуңарды жакшынакай бүткөрүп кеткиле. Менин негизги жооп бере турган суроолорум ушул экен. Бардыгыңарга дагы жолу ийгилик каалайм, аман болгула, бар болгула, оорубагыла. Рахмат агай, сиз дагы саламаттуу болуңуз, орозоңуз кабыл болсун, оорубаңыз. Кеңешиңизге рахмат. Агайды узатып алалы. Биз болсо суроо жооп бөлүмүн уланта беребиз, урматтуу абитуриенттер. Мынакей бир топ биздин даярдоо бөлүмүндө окуган абитуриенттерди ойго салган суроого да жооп ала алдык. Андыктан кийинки суроо, көп берилген суроолордун бири эл аралык мамилелер бөлүмү боюнча көбүрөөк маалымат берип коесуздарбы деп берген экен. Өмөр агай, байланыштасызбы? Эдилеже Өмөр агай. Көз тамгатабыз. Вау, эң сонун. Келиңиздер, эл аралык мамилелер бөлүмү тууралуу маалымат. Саламатсыңар дагы бир жолу. Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн тууралуу дагы маалымат бере кетсек, биздин бөлүмүбүздө деле жалпы факультетте сыяктуу эле башында стандарт сабактар берилет. Андан тышкары 3-чү курстан баштап адистикке тиешелүү дагы мындай тышкы саясат, саясатка кириш, укуктануу сабактары кошулуп, адистикке тиешелүү сабактар берилип баштайт. Ошол адистикке тиешелүү сабактардын ичинде сөзсүз алына туручу сабактар бар. Анын тышында да тандоо сабактарыбыз бар. Тандоо сабактары дагы сабактарындан мисалы ар бир студент өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн жаккан тармагына карата тандап алышы мүмкүн. Ал сабактар менен чогуу Сейил эжекебиз дагы айтып кеткендей,
көбүнчө сабагыбыз 3-курстан баштап адистикке тиешелүү болгон сабактар англисче берилмекчи. Анткени биздин бөлүмүбүздө сабактардын 30% англис тилинде берилет. Анын тышында да түрк жана кыргыз тилдеринде сабактар болот. Бирок көбүнчөсү мындай айтып кетсе түрк жана англис тилинде берилет. Сабактар боюнча маалымат бул. Ал эми сабактарды алгандан кийин керектүү кредит, яни ар бир сабактын бир кредиттери бар. Ошол сабактарды алып кредиттери топтогондо 150 кредит топтош керек бүтүрүп алуу үчүн бөлүмдү. 100 кредитти топтогондон кийин анан сабактардын баарын алып ийгиликтүү бир түрдө бүтүргөндө биздин бөлүмдөн бүтүрүп алат студент. Макул. Мындай да экономиканы бүтүргөн, мисалы биздин факультеттин ичинде экономика бөлүмүн бүтүргөн бир студент, бир бүтүрүүчү жалгыз гана экономика тармагында иштей алат деген бир нерсе жок. Анткени биздин жана жогорудагы айтып кеткендей факультеттин окуу программасында адистикке тиешелүү сабактардан тышкары башка дагы сабактар берилет. Ошолор менен чогуу студент өзүнүн кругозор дейбиз го, ошону өнүктүрүп башка тармактарда дагы өзүнү таап алгандай бир жөндөмдүүлүккө ээ болуп чыгышы ыктымал, яни чыга алат да ээ болуп. Ошондо жалгыз гана экономика эмес, ошол эле учурда башка бир, мисалы бизде студент бүтүрүүчүлөрүбүздүн арабызда башка адистиктерге дагы кетип калгандар бар. Мисалы биздин өзүбүздүн бир бөлүмүбүздө бир студентибиз бар. Эл арак мамилелер бөлүмүнө бүтүрүп иштейм, эметем деп чыгып атып, бир учурда карасак, жок бул меники эмес экен, биз башка жака кетип калдык. Аскер жака кетип калып, анан ошол жерде деле алган билимимди колдоно алдым деп мисалы бизге айтып берген бир учурлар болгон. Анан бул бир мисал да. Анан ошон үчүн только ошол жерде иштейт, ал кишинин өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө, өзүнүн кызыкчылыктарына, өзүнүн кандай десем тажрыйбасына байланыштуу бир нерсе. Бирок ошондо дагы биздин факультетибизде алган билимдер башка бир чөйрөдө, башка бир тармакта студенттин, бүтүрүүчүнүн өз-өзүн табууга жардам берет деп эсептейм. Дагы биздин бир артыкчылыгыбыз, мен ойлойм, биздин бүтүрүүчүлөр өзүнүн гана тармагында иштебей, башка тармактарда да иштейт. Эң маанилүүсү менин оюмча бул өзүнүн бизнесин ачат. Менеджмент бөлүмү менин бөлүмүм болгон үчүн мен жакшы айтып берейин студенттерге. Мен менеджмент бөлүмүнүн мугалими болуп эсептелинем достор. Ошол учурларда менеджмент бөлүмүнүн бүтүрүүчүсүмүн. Менеджмент дегенде достор билесиңер, бул башкаруу дегенди билдирет. Бирок башкаруу деген эмне? Профессионалдуу башкаруу. Эмнелерди башкарууга мүмкүн? Профессионалдуу бизнести профессионалдуу деңгээлде башкарса болот. Демек, биз студенттерибизди кандайча даярдайбыз? Биз студенттерибизди жеке жана мамлекеттик сектордогу экономикалык ар кандай субъектилерди башкара профессионалдык деңгээлде башкаруучу адистерди даярдайбыз. Бул биринчи профессионалдык менеджерлерди даярдаганыбыз боюнча. Экинчи багытта жогоруда азыр Өмөр агайыңар да айтты бул нерсени. Өзүнүн бизнесин ачайын деген студенттерибиз бар болсо, аларга дагы именно ушул багытта кесип берүү үчүн эмне аткене биздин бөлүм ачылган. Демек караңыздар, биздин бүтүрүүчүлөр эмне кылса болот? Жеке сектордогу компанияларда, чакан, орто жана ири компаниялардын именно менеджмент, маркетинг, финансыны башкаруу, өндүрүштү башкаруу, бухгалтерия бөлүмдөрү болушу мүмкүн. Ошол жактарда иштей алуучу адистерди даярдай алабыз. Ошо менен бирге компанияларды ар кандай, мисалы үчүн, кризистик ситуациялардан чыгара алгандагыдай, мисалы үчүн, маркетинг жаатында проблема болсо, ошо маркетинг жаатында компанияны реабилитация кылып, аны бутуна тургузуучу адистерди даярдайбыз. Жеке сектордо иштей алыш үчүн, же болбосо мисалы үчүн компаниянын товары жакшы өтпөй атат. Биздин бүтүрүүчүлөр ошону эмне кылып продукцияны өндүрсөк, өткөрсөк, жылдырсак, сатуу көлөмүн жогорулатсак болот деген жааттарда биздин студенттерибизди даярдайбыз. Бирок бул билдирбейт биздин бүтүрүүчүлөр жалгыз эле коммерциялык структураларда
же болбосо бизнес структураларда иштейт экен деп, ал эми профессионалдык башкаруучулар жалгыз эле жеке секторда эмес, мамлекеттик секторго дагы жетишсиз достор. Бүгүнкү күндө бул жалгыз эле Кыргызстандын проблемасы эмес, бул дүйнө жүзүндөгү проблема. Профессионалдуу менеджерлердин сандары аз. Демек эмне эткен, жеке секторда кандайдыр компанияларда, ири болсун, чакан компания болсун, ал жактарда эле эмес, мамлекеттик секторлордо дагы профессионалдуу башкаруучу адистерди эмне кылат экенбиз, даярдайбыз. Мунун дагы башкача, эгер балким сиздер бул термин менен жакын болсоңуздар, бизнес администрирование, BA англисчеси, бизнес администрирование деген дагы адистик бар. Бул именно профиль бизге эң жакын профилдердин бирөөсү деп эсептейт. Эмне эткенде бизнести башкаруучу адистерди биздин бөлүм даярдайт. Эгер суроо жообума канааттансаңыз, мен ушундай сиздер менен жооп менен бөлүшөм. Рахмат Сейил эже, чоң рахмат. Эми ойлойм, биз туп-туура 2 саат болду. 1 саат 49 минутадан бери азыр сиздер менен эфирдебиз. Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультети тууралуу маалымат берүүгө аракет кылдык. Жана суроо жоопторго окшош суроолор абдан көп келди. Жана урматтуу абитуриенттер, сиздерге айтып өткөндөй эле, эгерде дагы көптөгөн суроолоруңуздар болсо, биздин Facebook баракчабыздан, Instagram баракчаларыбыздан, байланыш телефондордон бүтүрүп кеткен студенттерди же болбосо белгилүү адамдарды таанысаңыз, эгерде Кыргыз-Түрк Манас университетине тиешелүү бар, болгон жардамын аябайт. Андыктан биз сиздерге дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Негизинен эле жалпы эфирибизди жыйынтыктай берсек болчудай, себеп дегенде 2 сааттык алкактагы эфир бул өтө эле чоң маалыматка бай эфирлердин бири болду. Алгачкы рахматыбызды албетте Кыргыз-Түрк Манас университетинин проректору, профессор доктор Анварбек Мокеев агайыбызга рахмат айтабыз. Жана бул онлайн таанытуу программасын уюштуруп, азыркы таптагы дүйнөдөгү оор кырдаалга карабай, жалпыңыздарга онлайн багытында дагы маалымат бергенге өзүнүн салымын кошкон Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттик иштер башкармалыгынын студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы тарабынан жана студенттик кеңеши тарабынан 7-майдан тарта уюштурулуп жаткан онлайн таанытуу, Кыргыз-Түрк Манас университетинин онлайн таанытуу программасын уюштургандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бүгүнкү күндүн өзгөчө адамдары десем болот, экономика жана башкаруу факультетинин окутуучулар жамааты, сиздерге чоң рахмат. Сейил эже, Өмөрбей, Адил эже, оорубаңыздар. Жалпы абитуриенттер, үйүңүздөрдө болуңуздар. Бул абдан маанилүү маалыматтардын бири, себеп дегенде азыр дүйнөдө кырдаал абдан опурталдуу. Ошондуктан баарыңыздардын үйүңүздөргө ырыс, береке, тынчтык жана ден соолукта болуңуздар дейли. Ыйык орозо айында албетте сиздер дагы жакшы калуу тилек менен, балким сиз көксөгөн окуу жайлардын бири болгон Кыргыз-Түрк Манас университетине тапшырып калышыңыз толук ыктымал. Орозоңуздар кабыл болсун, келе жаткан айтыңыздар маарек болсун дейли. Биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Акырындан эфирден чыга берсек болот. Мен сиздер менен бүгүн алып баруучу болдум десем болот. Менин атым Белек, мен дагы экономика жана башкаруу факультетинин экономика бөлүмүндө билим алгам. Рахмат баарыңыздарга, урматтуу катышуучулар. Суроолоруңуздар болсо бизди Instagram баракчалардан, социалдык түйүндөрдөн тапсаңыздар болот. Жооп берүүгө толук аракет кылабыз. Биз коштошобойбуз. Биз болгондо көрүшкөнчө дейли. Саламатта калыңыздар.